24-июнда Токмоктун мурдагы мэри баш болгон 4 кызмат адамдары камакка алынган. Аталган жетекчилерди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өтүп жаткан жыйындан кармап кетишкен. Аларга Токмок шаарындагы сейилбакты көрктөндүрүү, спорт мектебин оңдоо иштеринде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана коррупциялык иштерди жасаган деген айып коюлган. Бунун бардыгы башкаларга үлгү болсун. Үлгү болсун, ребята. Все, выводите их. Казынадан атайын бөлүнгөн каражатка, иштеген аймагын гүлдөтүп салуунун ордуна шалаакылыкка жол берген бул жетекчилердин мындай мамилесине ачууланган мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Анда ажо быйыл Токмок менен Кара Балта шаарларына 1 миллиард сомдон бөлүнгөнүн, бирок көзгө көрүнөрлүк иш жасалбаганын сынга алган. Мени эл мамлекеттик казына ыйык, андан урдава жана башкаларга да уурдатпа деп шайлаган. Мен да силерди ушул эле талап менен мамлекеттик кызматка койгом. Бирок тилекке каршы айрым жетекчилер казынадан социалдык жана башка курулуш иштерге деп бөлүнгөн акчаларга илгеркилердей ит адатыңарды карматып кол салып жатасыңар. Башка жактарды айтпай эле коеюн. Кечеке Токмоктогу эле көрүнүштү алалы. Эмне деген акмакчылык. Токмок менен Кара Балта шаарларына быйыл 1 миллиард сомдон акча каражатын бөлүп бергенбиз. 2 миллиард акча менен Токмок жана Кара Балта шаарларын гүлдөтүп салсаңар болот эле. Эмдиги жылы дагы 1 миллиарддан бөлүп берип, 2 шаарды гүлдөтөлү деген аруу тилегибиз бар эле. Тилекке каршы жергиликтүү жетекчилер подрядчылар менен биргеликте коррупцияга барганыңар көрүнүп турат. Ошондой эле мамлекет башчы сентябрь айынан тарта бүткүл өлкө боюнча казынадан бөлүнгөн каражатка жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, кандай жумуштар аткарылды, канча уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзүлөөрүн билдирген. Анын баары Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө болуп, уурдаган болсо оны эселеп кайтаруу эле тим болбой камалаарын эскерткен. Баарыңардын эсиңерде болсун. Сентябрь айынан баштап бүткүл өлкө боюнча казынадан акча бөлүнүп берилип жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлүп, канча акча колуңарга тийди, кандай жумуштар аткарылды, канчага аткарылды, канчасы уурдалды, жалпы өлкө боюнча текшерүү жүргүзөбүз. Муну мен жеке өзүм колго алам. Кимде ким уурдаган болсо, оны эселеп кайтарасыңар жана камаласыңар. Ошону унутпагыла. Миллион сом уурдап, аны кайра 10 эселеп кайтарып, андан сырткары түрмөгө түшүү кимиңерге керек? Менимче эч кимиңерге керек эмес болсо керек. Мейли ким болбогула, эч кимиңерди аябайбыз. Мурдакы заманыңарды унуткула. Эгер мамлекет төлөп берип жаткан эмгек акыга алымсынбай жатсаңар, бизнеске кеткиле. Ошол жактан табасыңар миллиондорду. Мамлекеттик бардык кызматкерлерге тиешелүү. Ал эми буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй жана Нарын облусунун аткаминерлерине 3 күн убакыт берип, иштегиси келбегендер, көзү жетпегендер арыз жазып кеткиле деген эскертүү берген. Аны улай казынадан алынган каражаттар максаттуу пайдаланылып, пландар толук аткарылышы керектигин кошумчалаган. Сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип, мен келип, могул жерде чогулушту өткүзүп, силер менен ызычуу болушубуз керек беле. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек, сиздин түздөн түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиле да. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегин келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткиле. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар, иштейм деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Деген менен азыркы мезгилде мамлекетте ар бир аткарылып жаткан алгылыктуу жумуштардын аркасында ажо менен УКМК башчысы тургандыгы, же алардын кийлигишүүсү аркылуу бүткөрүлүп жатканы баарына жашыруун эмес. Анда карапайым калкка пайдасы тийбеген соң, аткаруу бийлигинин эмне кереги бар деген серепчилер мамлекет башчынын бул билдирүүсүн колдоого алууда. Бул мамлекеттик айрым иштерге ошол кайсы бир тармактык өкмөт өкүлдөрү саботаж жасагандар да жок эмес. Себеби деген өздөрү ал кесипти билбейт. Элге ошондой кызмат аткара албайт, бирок тилекке каршы бир тааныш билиштер менен эле ошол кызматка келип калган. Ошол нерсе мына акыркы эгемендүүлүк алгандан бери уланып келген. Бүгүнкү күндө биздин президентибиз УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевдин да талабы, эл менен өзүңөр сүйлөшпөйсүңөрбү, ошол элдин көйгөйүн жакындан барып билбейсиңерби деп баягы тапшырмаларды берип атат. Ошол нерселерди биз буга чейин эле аткарышыбыз керек эле да. Качанкыга чейин эле президент же УКМК төрагасы барып текшерүүгө алып туруп, андан кийин
мына биз кылдык деген нерсеси бул туура эмес. Ошондуктан деген бүгүнкү күндө бизге түздөн түз ушу мамлекеттин саясаты, мамлекеттин келечеги, эл үчүн кызмат кыла турган ар бир кесиптин чыныгы адистери керек. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюп, документ 1-январда күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык коррупцияга шектелип кармалгандарга жаза күчөтүлүп, коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей албайт, абактан акча төлөп кутула албайт. Бирок ага карабай мамлекеттик кызматта эмгектенип, пара менен кармалып жаткан кызматкерлер азырга чейин уланууда. Нурзат Көчөмкулова, Кудайкалыс Омаралиев, Регион, Бишкек.